Assalamu alaikum урматтуу күйөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Бул чыгарылышта 2-нчи лиганын финалында кимдер чыкты? Жогорку жана 1-нчи лиганын жарым финалдары качан болот? Жана кимдер ойнойт айтып беребиз. Ошондой эле бул чыгарылышта Дастан Руслановдун автоголу тууралуу айтканын дагы назарыңыздарга салабыз. Чыгарылышты Султан Руслановга ден соолук каалоо менен баштайбыз. Сарыөзөндүн оюнчусу Мурас менен болгон беттеште оор жаракат алып калды. Көк Бөрүгө гөр кошкон Султанчикке ден соолук каалайбыз. Бул учурда Аскат Аскаров атайын кылган жок. Байкасаңыздар, Аскат өзү биринчи келип, аттан түшүп жардамын берди. Эң негизгиси мындан кийин кырсыгы жок оюндар болсун. Бүгүн 18 мартта 2-нчи лиганын жарым финалдык оюндары болуп өттү. Алгачкы беттеште Ош облусунун Кара Шорок командасы Баткен облусунун Ак Илбирс клубу менен күч сынады. Ак Илбирс бул беттеште мыктылыгын көрсөтүп, 9-3 эсебинде жеңүүчү болуп чыкты. Жаңы переходи на ООО комбо тарифтик топтому. Көптөгөн комбо опциялар. Өзүңөр тандап, акысыз кошуп алгыла. Өз тарифиңди куруп ал. Өз комбоңду оңой эле чогултуп ал. Ак Илбирстин курамынан Назим Азат уулу 3 салым салса, Кутман Бактыбек уулу менен Бекназар Кулмурза уулу 2 жолудан улак салышты. Ошондой эле Нурсултан Алиев менен Адлет Батыр уулу 1 жолудан өзгөчөлөнүштү. Экинчи жарым финалда Талас облусунун 2 командасы ойноп, жыйынтыгында 5-3 эсеби менен Талас клубу күчтүү болуп финалга жолдомону илип кетти. Экинчи лиганын финалдык оюндары 20 март күнү өтөт. 3-чү орун үчүн Кара Шоро менен Манас 1 командалар ойносо, 1-чи орунга Талас менен Ак Илбирс клубтары беттешет. Ошол эле 20 март күнү Легендалар лигасынын финалдык оюндары болот. Чемпиондук үчүн Талас менен Сарыөзөн командалары беттешет. Ал эми эртең 19 февралда жогорку жана 1-чи лиганын жарым финалдык беттештери орун алат. Эртең саат 10:00 улар менен Каракулжа ойнойт. Ал эми экинчи жарым финалда саат 11:05 Намыс менен Бакубат кез келет. Саат 12:10 Сарыөзөн менен Ынтымак, 13:15 Достук менен Мурас беттешет. Намыстын оюнчусу Дастан Русланов автоголу тууралуу буларды айтып берди. Ал жер аябай өзгөчө болуп кетти. Автогол команданын бир аз басып алгандай болдум өзүм. Биринчи гол тем более дем берчү гол болчу. Тияка салып ийгенде тилердин балдары ачылып кетти. Биздин балдар токтойт окшойт. Ак суунун духун көтөрүп алдым окшойт. Өзүм да түшүнбөй калдым. Эл да кыйкырып ийгенден барып эле салып ийдим. Артта карасам да коолап келатыптыр анан ошоко. Шашып кеттиңиз? Шашып кеттим. Ак суу командасы аябай жакшы даярданыптыр. Биякта бүт жер улак ойногон балдар болчу. Жерден жакшы алып атышты. Биздин балдарга караганда үстөмдүк болуп атты жер алган. Анан экинчи таймдан баштап биз өзүбүзгө келдик окшойт. Биринчи таймда ошол башталганда эле мен да автогол салып алдым. Анан шашып кайра артынан гол салыш керек деп чаржайт болуп кеттик. Анан кайра очкону ачканга аракет кылып, очко ачылгандан кийин анан жакшы оюн болуп башталды. Алтын Альянс командасы Высший лигадан мыкты оюндар көргөзүп жүргөн команда. Кудайым буйрса, бүрсү күнү алар Алтын Альянс командасы менен ойнойбуз. Болушунча жакшы даярданып келебиз эми. Эрежелерде бир аз өзгөрүү кирбеди беле? Өзгөрүүлөрдү окуп чыктыңарбы? Өзгөрүүлөрдү окуп чыктык. Аябай кылдаттык менен ойнош керек болуп калды азыр. Баарыбыз заменде тура бериш керек болуп калды. Атты башка чаппаш керек. Жакшы болду, көп ат салмай жок мурункудай. Балдар травмасы болуп атат, жакшы болуп атат ал жагда. Тартип жакшы болуп калды. Тартип жакшы болуп калды. Жагып атабы? Ооба, жакшы. Жогалыштарга претензия деле жок. Азат байке карап берди. Аябай жакшы деңгээлде карап берди, таза, тактык менен. Күйөрмандарга чоң рахмат. Алтындай убактысын бөлүп ушакка келип колдоп берип аткан күйөрмандарга чоң рахмат.